Assalamualaikum. Ардактуу мекендештер, Биоит ишканасынын урматтуу эмгек жамааты жана бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, биз бүгүн өлкөбүз үчүн, эл журтубуз үчүн дагы бир маанилүү окуяга, жаңы фармацевтикалык заводдун ачылышына күбө болгону турабыз. Маанилүү окуя дегеним бул кезектеги эле өндүрүш ишканасы эмес, бул дартка кабылып, ооруга чалдыккан жарандарыбыздын сапаттуу жана заманбап дары-дармектерге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга жана ата мекендик өнөр жайды өнүктүрүүгө өбөлгө боло турган ишкананы ачууга чечкиндүү кадам таштап олтурабыз. Тагыраак айтканда, дары-дармек каражаттарын өндүрүүчү Биоит фармацевтикалык заводунун инъекциялык формадагы дарыларды чыгаруу блогунун ачылыш аземинде турабыз. Биоит ишканасынын аймагында долбоорлонуп курулган жаңы завод жогорку сапаттагы инфузиялык эритмелерди, инъекциялык ампулаларды жана көз тамчыларын чыгарууга багытталат. 4,5 миң чарчы метр аянт ээлеген бул ишкана эл аралык GMP стандарттарына ылайык келет. Бул жерде элибиздин саламаттыгына кам көрүү маселеси тургандыктан завод Италиянын, Германиянын, Түштүк Кореянын жана башка алдыңкы өлкөлөрдүн заманбап жабдуулары менен жабдылганын азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Башкача айтканда, эң алды менен дары-дармектердин сапатынын жана коопсуздугунун жогорку деңгээлде кепилдик берүү маселеси эске алынды. Урматтуу замандаштар, Кыргызстан калкынын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Мына ошондуктан заводдун курулушу мамлекеттик саясатты ишке ашырууга түздөн-түз салым экенин баса белгилеймин. Жалпы дары-дармек дегенибиз менен бул завод өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу инфузиялык эритмелерди, ампулаларды жана көз тамчылатмаларын чыгарган ишкана болуп калды. Жогоруда белгилегенимдей, дары-дармек жаатындагы импортко болгон көз карандысыздыгыбызды кыйла азайтат. Ага жараша дары-дармектердин баасы дагы төмөндөйт. Оорулардын түрлөрү көбөйүп жаткан бүгүнкү заманда мындай ишкананын курулушу менен элибиздин дары-дармектерге жеткиликтүүлүгүн камсыздайбыз деп ишенип турамын. Алдын ала эсептөөлөр боюнча завод жылына 18 миллион литр инфузиялык эритмелерди, 57 миллион инъекциялык ампулаларды жана 31 миллион флакон көз тамчыларын чыгарары күтүлүүдө. Бул өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өлкөбүздүн муктаждыгын толук камсыздап, андан сырткары экспортко дагы чыгабыз деп турабыз. Баасы 13 миллион АКШ долларын түзгөн бул долбоор өздүк каражаттын эсебинен жана Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун насыя линиясынын эсебинен ишке ашырылды. Кече жакында дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Ошто дагы бир инсулин шприцтерин чыгарган заводубуз ишке кирди. Мына ал заводубуз дагы ишке кирери менен жүздөгөн миллион даана шприцтерди буйрутма алып, экспортко чыкканга уже иштей башташты. Мурда андай шприцтердин баарын биз импорт кылып алып келет элек. Мына эми өзүбүз тескерисинче экспорт кыла баштадык. Ар бир ишкана курулган сайын жаңы жумуш орундары пайда болот. Бул заводдун ишке кириши менен дагы 100га жакын жумуш орундарын түзүлөт. Натыйжада экономикабыздын өнүгүшүнө, бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө жана ички дүң продукцияны арттырууга өз салымын кошот. Бүгүнкү ачылып жаткан ишкана технология менен өндүрүштүн эле салтанаты эмес, ал мамлекеттик органдар менен бизнес коомчулуктун элдин кызыкчылыгына багытталган маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бирге алышаардын айдан ачык мисалы десем жаңылышпаймын. Ийгиликке жетем деп алдыга максат коюп, бир катар тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды ашып өтүп, тер төккөн мээнеттин аркасында бүгүнкү жетишкендигибиз жаралды десек болот. Бул заводду курууга баштан аяк катышкандардын бардыгына ыраазычылык билдире кетейин. Долбоор силердин билимиңердин, кесипкөйлүгүңөрдүн жана ишке берилгендигиңердин аркасында ишке ашты. Анда эмесе баарыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Элибиздин саламаттыгына кам көрүүгө багытталган ишканабыз баарыбызга кут болсун. Келечекте фармацевтика жана медицинадагы жетишкендиктер менен сыймыктана турган мезгилге жетели. Биоит ишканасынын ишмерлиги илгерилей берсин. Биздин азыркы иштеп аткан заводдон чыккан
таблетка, капсула, порошок, экспортқа кеткен продукцияларымыз. Bunu уже экспортқа кетип атасың. Көбін экспортқа кеткен. Коридорда 30-40 паскаль давление. Азыр біз байқамай тұрамыз, аны ешік ашылғанда. Сүрия бұл жақтан келеді. Келеді, бұл жерден баяғындай киргизип сыртқы коробкаларынан, упаковкасынан полный шешіліп тұрып, анан бұл жаққа келеді. Анан бияққа жатқан. Бұл жерде ошонда сырылы бар ашылып, таразаға тартылып, қанша керек болса. Бүт бар дайындап тұрып, анан реакторға барады. Азыр реакторға береді. Бүйті апта шығарып, бұл жерге өзінше без расход жасалған реакторда ошол ишин обработкаланған, тазаланганга жасалған специалдык химия заттары. Чоң мощностагы реакторлар аз бири 10 тонна. Bunun içinde ошол растворлор даярдалат. Даярдалып анан Her şeyden Bunu деген полный автоматика. Ең қымбат жабдық мұрат пластик. Ол біз азыр астында тұрмыз. Бізде бұл екі ұрıyor. Бүт астыңғы жабдықтарды, технологияны жасаған қажалық үстінде. Bu yerde açan kadroktur. Hazır natriy klor koyulur. Bu suyucu yok. Plasmasılar çıvadakta. Koyu parafin. Koyu parafinen деген bir специальный фармацевтикалық сорттағы контур. Dünyada 4 tane производитель var. Birisi Европада, birisi Kore'de. Başka ne kadar? Çok kaysa olarak Безраствор, антибиотик ошол, барлығы ошол, барлығы ичине ошол. Bundan кейін алтын уже болды. Бұл жерде специальный градирует. Жақта ыстық жақта қайрадан, мұздатып қайрадан артайды. Бұл жағдайда жақтағы дайын условия, біз барын жеңіл условия çoğunluğundan bu жағдайда. Sağlıkçına lastikten işleri olsun. Bölümümüz ek laboratuvardan тұрады, физика, химия лаборатория және микробиология лаборатория. Бұл приборлардың ең негізгі міндеті біздің дәрі қаражаттарының құрамындағы активті заттарды және алардың аралашмаларын ең кішкенекей болған дозада анықтай аламыз. Бұл приборлар автоматташтырылған деп айтсам болады. Бұл жердегі қызметкердің мысалы айта кетсем, қызметкердің жұмысы үлгінің және эталондың сұйықтықтарын даярдоо және программа арқылы приборға тура тапсырма берүү. Андан ары прибор өз жұмысын кылып, Результатын көрсөтөт. Дәрі қаражаттың сатысында эмнелер бар екенин аныктай алабыз. Ушундай эле жаңы өндүрүшүбүздө бизде эң эле маанилүүсү бул инъекциялык суу, инфузия, инъекциялык дары каражаттарын чыгаруу үчүн инъекциялык суу, анын тазалыгы биз үчүн аябай катуу көзөмөлдөн өтүп турат стандарттар менен. Бул приборду дагы Америка Кошмо Штаттарынын Слидайн компаниясынан сатып алып жаңы орноттук. Бунун жардамы менен биз ошол инъекциялык суунун органикалык кошулмалардан таза же булганы чекенин Bunday аппараттар бар, bizde var болушу да. Эми булар да бар. Потому что булар бизге жөнөтүп, биз текшеребиз. Биз не зря по услугу көрсөтөбүз. Биз текшеребиз, А burada da var болчу, э? жалпы органикалык комитеттерде аныктайбыз.